Сооротуучу Кудай. 11 март. Кудай асманды жана анын бетиндеги жылдыздар, планеталар, галактикаларды жаратып, жерди жана анын үстүндөгү бардык жаныбарларды, канаттууларды, деңиз жаныбарларын, өсүмдүктөрдүн баарын жаратып, анан адамды өз бейнеси боюнча жараткан. Анан Кудай адамды бардыгынын үстүнөн бийлик кылууга койгон. Кудай мындай деген: ал деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, малдарга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларга, бүт жер үстүндө бийлик кылышсын. Бирок өкүнүчтүүсү, адам бардыгынын үстүнөн эмес, өзүнүн жаман адаттарына да бийлик кыла албай калды. Тамеки чегүү, аракечтик, баңгизат, ушакчылык, жалкоолук ушулар адамдын үстүнөн бийлик кылып жатат. Калтырайын эле дейм, дейт чынында жаман адаттарынан кутулайын деген ар бир адам. Бирок алы келбейт. Анткени жазууда жазылгандай: ким эмнеден жеңилсе, ал ошонун кулу. Бүгүн жакындарыбыздын арасындагы ошондой күнөөнүн кулдары болуп жаткандарды эстеп, алар үчүн сыйынууну сунуштайт элем. Кул болуп калыш бат эле. Кудайдын сөзүнөн алыстап, сергек болбой калсаң эле, тамеки болбосо да башка күнөөлөр дароо башыңа отуруп, бийлеп алгылары келет. Ошондуктан сергек болуу маанилүү.